Бүгүн жалпы 7 миллиондон ашык калкы бар кыргызстандыктар үчүн өзгөчө күн. Тактап айтканда, мындан туура 32 жыл мурун 1991 жылы кыргызстандыктар эгемендикке жеткен күн. Демек, барыңыздарды жалпы кыргызстандыктар мекендештер бүгүнкү ушул өзгөчө салтанаттуу майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктап кетмекчибиз. Мен Бишкектин Борбордук аянтындамын. Азыр сиздерге бул жактагы бишкектиктер жана бизге келген меймандардын майрамдык маанайы менен сиздерди тааныштырып өтмөкчүмүн. Бүгүн биздин мамлекетибиз үчүн улуу күн. Көз карандысыздыгыбыз, эң ыйык дөөлөтүбүз, эң бийик сыймыгыбыз. Эгемендигибиз ата-бабалар кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Ошол себептен учурда республиканын ар аймактарында майрамдык иш-чаралар өтүп турган мезгил. Ал эми Борбор калабыз Бишкек шаарында жамгырлуу аба ырайына карабастан, мекендештер жана меймандар бул күндү өзгөчө кубанычта белгилөөгө даярданышууда. Кыргызстанга конокко келгендердин бири Абдугалы Саматов, Өзбекстандын Самарканд калаасынан. Атайын алыстан ат арытып, ала тоолуктардын каада салт, үрп-адат маданияты менен таанышайын деп келген. Ага кыргыздын кылымга арткан тарыхы менен меймандос эли өзгөчө жагып, боордош өзбек туугандардын атынан өз каалоосун айтып өттү. Assalomu alaykum, hammanglaringizni Mustaqillik bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Ilohim tinchlik bo'lsin. Mana shunaqa xalqlarni bir-biri bilan yaqin aloqalari bundan-da yaxshiroq bo'lsin. Hammalaringizni oilangizda tinchlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Эркайым Таштанов эжебиз колунан көөрү төгүлгөн ус чебер. Көптөгөн жылдардан бери колун өрчүлүк менен алектенип, улуттук салттарыбызды даңазлап келет. Атайын эгемендүүлүк күнүнө карата президент Садыр Жапаровдун сүрөтүн чийге түшүрүп, мекенине, элине сыймыктанып турган учуру. Аллахым ошо элибизди, жерибизди тынч койсун, аман койсун. Ар дайым жакшылыкта, ден соолукта өмүр сүрүп, өнөсүп жүрө берели. Кыргызстаныбыз өнүксүн. Бүгүн жалпы кыргызстандыктар үчүн эс алуу күн болсо, кай бир мамлекеттик кызматкерлер үчүн өзгөчө иш. Алардын арасында күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү да бар. Урмат Мамытбеков милициянын ага лейтенанты. 14 жылдан бери калктын коопсуздугун камсыздоого багыт алып, эмгектенип келет. Кесиптештеринде эле майрамга карабастан күчөтүлгөн режимде ишин жүргүзүп, шаардагы тартиптин сакталышын көзөмөлдөөдө. Бүгүнкү кыргыз элин эгемендүүлүк 32 жылдыгы менен куттуктайбыз. Өлкөбүз өнүгө берсин, өсө берсин. Өлкөбүздө ар дайым тынччылык болсун. Негизинен эркиндигибиз ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тереңинде жашай турган сезимибиз. Аны жогорудагы каармандарыбыз да баса белгилеп кетишти. Демек, улуулардан алып урпактарга өткөрүп берчү аманатыбыз. Мамлекетибиздин көз карандысыздыгын, элибиздин ынтымагын, жерибиздин бүтүндүгүн сактап калуу жалпыбыздын милдетибиз. Эгемендүүлүк майрамыңыздар менен. Мурат Жолукеев, Фермек Кадыров, УТРК Чүй.